Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 14 сентябрга алынган жаңылыктардын кечки топтому. Аны менен мен Асель Болотбекова тааныштырам. Кытай Кыргызстанга 95 миллион юань бөлөт. Каражат өрт куткаруу жабдууларын алууга жумшалат. Бишкекте биринчи жолу электрондук аукцион өттү. Жетекчинин каракчылыкка шектелген уулу. Өлкөнүн сыртындагы шайлоочулардын саны 20 миңге жетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев маалымат жыйында Кыргызстандын сыртындагы өлкөлөрдө шайлоочулардын саны 20 миңге жакындаганын билдирди. 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоого карата чет мамлекеттерде 44 участкалык шайлоо комиссиясы түзүлгөн. Учурда биометрикалык маалыматтарды чогултуу, каттоого алуу иштери жүргүзүлүүдө. Имангазиевдин айтымында шайлоочулардын тизмесин түзүү 19 сентябрга чейин уланат. Ал өз маалыматында чет жердеги жарандарыбыз шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн биометрикалык маалыматтарын тапшырып, консулдук каттоого турушу керек деген. Алдыдагы парламенттик шайлоодо белгилүү бир шартта айрым талапкерлер мандат ала албай калышы мүмкүн. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамдын негизинде бардык талаптарга жооп берген учурда да талапкер тизмеден шайлоого чейин эле чийилип калышы мүмкүн. Мында өзү арыз берсе, партия чечим кабыл алса, же болбосо айыптоочу өкүм күчүнө кирсе депутаттыкка талапкер боло албайт. Талапкердин депутаттык мандаты ала албай калуусунун себептердин бири. Эгер партия шайлоо босоосунан өтө албай калса, мыйзам боюнча партия ар бир облус менен Бишкек, Ош шаарларында 0,7% кем эмес көрсөткүчкө ээ болушу шарт. Экинчи себеби, эгер көпчүлүк добуш партияларга эмес, баарына каршы берилген учурда, бул учурда шайлоо кайра жарыяланат. Үчүнчү себеби, эл өкүлү болуп шайланган талапкер 3 күндүн ичинде БШКга буга чейинки кызматынан кеткени тууралуу арыздын бир нускасын алып келип бериши керек. Эгер мурунку жумушунан кетпесе, мандат тизме боюнча кийинки орунда турган талапкерге берилет. Дагы бир себеби, талапкерге жөн гана кезек жетпей калышы мүмкүн. Эгер талапкер өз арызы менен тизмеден чыга турган болсо, мандат берилбейт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун билдиргени боюнча, Кытай Кыргызстанга өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине караган өрт куткаруу бөлүмүн жакшыртуу максатында 95 миллион юань каражат бөлөт. Маалыматка ылайык, Кытай өлкөгө өрт өчүрүүчү жабдыктарды сатып алып берет. Анын айтымында өрт куткаруу автоунаа техникасынын 100 бирдигинин жана өрт куткаруу жабдууларынын 15 бирдигин алуу пландалууда. Жалпы жабдыктардын баасы 95 миллион юаньды түзөт. Бүгүн 14 сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабеков Туркия Республикасынын өкмөтүнө караштуу чет жерде жашаган мекендештердин жана боордош элдердин иши боюнча башкармачылыктын башчысынын орун басары Сейит Юсуф менен жолугушту. Андан тышкары жолугушууга Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат катышты. Жолугушууда төрага Дастанбек Жумабеков кыргызстандык студенттердин Туркияда сапаттуу билим алуусу үчүн түзүлгөн шарттарга байланыштуу ыраазычылык билдирип, эки өлкө ортосундагы жемиштүү кызматташтыктын алкагында 2000 кыргызстандык студент Туркиянын жогорку окуу жайларынан мамлекеттик стипендиянын негизинде билим алышканын белгиледи. Өз кезегинде Сейит Юсуф Кыргызстанга Туркиянын стипендиялык программаларын тааныштыруу максатында атайын иш сапары менен келгенин маалымдап, алардын башкы максаты чет өлкөлүк студенттерге татыктуу билим берүү жана ошондой эле кыргыз элине кызмат кыла турган мыкты студенттерге жогорку билим берүүгө кызыктар экенин кошумчалады. Ал эми төрага аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарынын окуусу үчүн кошумча орундарды бөлүү мүмкүнчүлүгүн караштырууну сунуштап, орундардын санынын көбөйүшү эки элдин алакасын арттырууга өбөлгө болорун белгиледи. Мындан сырткары жолугушууда Жумабеков жогорку кеңештин депутаттарынын жана жеке өзүнүн атынан коронавирус пандемиясы маалында кыргыз элине көрсөткөн көмөгү үчүн Туркия мамлекетине ыраазычылык билдирди.
Бүгүн Бишкекте Нидерланд элчилиги тарабынан каржыланган билим берүү жана маалымдуулукту жогорулатуу аркылуу коррупциянын алдын алуу долбоорунун алкагында семинар болуп өттү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Семинарда жогорку окуу жайлардагы антикоррупциялык билим берүүнү илгерилетүүнүн маселелери каралды. Университеттер бул жааттагы өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, антикоррупциялык билим берүүнү жана ак ниеттик, академиялык чынчылдыкты киргизүү боюнча алдыда жасалчу кадамдарын талкуулашты. Катышуучулар билим берүү аркылуу коррупцияны алдын алуу, антикоррупциялык саясат боюнча маанилүү багыт экенин белгилешип, бул көрүнүштүн кесепеттерин жана күрөшүү механизмдерин аташты. Ошондой эле антикоррупциялык саясаттын негиздери жана коррупциянын алдын алуу негиздери деп аталган окуу колдонмолору тааныштырылды. Иш-чарага Нидерланд элчилигинин ардактуу консулу Елена Юн, президенттин аппаратынын антикоррупциялык саясат боюнча сектор башчысы Жеңиш Сейитов, Билим берүү жана Илим министринин кеңешчиси Расул Абазбек уулу, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, башкы прокуратуранын өкүлү Тилек Саякбаев жана коррупция көйгөйлөрүн жана кылмыш жолу менен алынган кирешилерди адалдоону изилдөө Борбор Азия институту коомдук фондунун директору Мамбеталиева катышты. Бүгүн 14-сентябрда соода аянттарын ижарага берүү боюнча муниципалдык мүлк башкармалыгынын биринчи электрондук аукциону болуп өттү. Бул тууралуу шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, алгачкы 38 объект Е типи чекит өкмөт чекит кежи электрондук соода платформасына жайгаштырылган. Объектилердин катарында төлөмдөрдү кабыл алуу пункттары, төлөм терминалдары, кичи футбол аянтчалары жана башка жайлар бар болчу. Онлайн аукцион аркылуу шаардыктарга баштапкы суммасы 100.125 сомдон башталган 14 объект берилген. Конкурстун жыйынтыгында келишимдин суммасы 150.550 сомго чейин жетти. Калган 24 объект кайрадан өткөрүлүүчү аукционго коюлат. Жер реформасынын алкагында жерди, муниципалдык жайларды электрондук аукцион аркылуу ижарага берүү тартиби так регламенттелген. Ал бардык процедураларды ачык жана адилеттүү кылууга, ошондой эле шаардын киреше бөлүгүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Борбор шаарыбыздын жер ресурстар башкармалыгы муниципалдык жер участокторун пайдалангандыгы үчүн дебитордук карыздарды чогултуу жана шаардын балансына кайтаруу боюнча иш алып барууда. Жер ресурстар башкармалыгынын тобу ижара акысын узак убакыттан бери төлөбөй жүргөндөргө мезгил менен рейдтерди жүргүзүп келет. Карызын төлөбөгөн учурда жер ресурстар башкармалыгы комиссиянын жакынкы жыйындарында келишимди бир тараптуу бузуу, карыздарды өндүрүү жана соттук тартипте жер участогун муниципалитеттин балансына кайтаруу маселелерин киргизерин эскертип, ижарачылардан муниципалдык жерди пайдалангандыгы үчүн ижара акысын өз убагында төлөп турууну өтүнөт. Жети Өгүз районунун мурдагы акими Дамир Моңолдоров Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болуп дайындалды. Ал 2016 жылдан бери өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары болуп иштеп, 2020 жылдын 29 июлунда отставкага кеткен. Июль айында интернетте Дамир Моңолдоров кызматтык унаасына башка унаага таандык номерди тагып жүргөнү тууралуу маалымат тараган. Бул окуя териштирилип жатканы кабарланган. Интернет колдонуучулары пандемия учурунда облустун ошол кездеги жетекчиси Акылбек Осмоналиев менен анын биринчи орун басары Дамир Моңолдоров 2 жол тандабасты сатып алганын сындашкан. Кийин Осмоналиев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу ал унаалар 2018 жылы долбоордун алкагында сатып алынганын жазган. 27 июлда өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү алмашып, Акылбек Осмоналиевдин ордуна Бишкектин аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев барган. Антимонополияга каршы агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабировдун уулу Аброр Сабиров каракчылыкка шектелип, СИЗОго киргизилди. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, 9 сентябрда милиция кызматкерлери тарабынан каракчылыкка шектелип 1996 жылы туулган Аброр Сабиров аттуу жаран кармалып,
убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Эске салсак, 7 сентябрда таңкы саат 4 чамасында Кант шаарындагы айып аянтчасында белгисиз адамдар келип, Honda Illusion жана Toyota Alphard үлгүсүндөгү 2 унааны алып чыгып кеткенге шектелип кармалган. Ал эми автоунаалар Бишкектеги жаңы конуштардын биринен табылып, айып аянтчасына токтотулган. 12 сентябрда соттун чечими менен шектүү жаран 2 айга Бишкектеги СИЗОго киргизилген. Тергөө иштери жүрүп жатканда кылмышка шектелген жаран антимонополияга каршы агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабировдун уулу экендиги белгиленген. 14 сентябрдан баштап Ташкент-Бишкек-Ташкент багыты боюнча туруктуу каттамдар аткарыла баштайт. Каттамдар Ташкентке жумасына бир жолу, дүйшөмбү күндөрү учат. Өзбекстан менен Кыргызстандын туруктуу аба каттамдары Uzbekistan Airways авиакомпаниясы тарабынан жүргүзүлөт. Бул өлкөгө барууну каалаган жүргүнчүлөр учардан 3 күн мурун англис же орус тилиндеги ПЧР анализинин жыйынтыгы тууралуу маалыматты тапшырышы керек. Компаниянын сайтында айтылгандай, коронавирус жоктугун көрсөткөн анализ тапшырбаган жүргүнчүлөр рейске каттоого алынбайт. Германия, Казакстан, Кыргызстан, Бириккен Араб Эмираттары жана Туркиядан барган жарандар Өзбекстанда термометриядан өтүүлөрү жана 14 күн үй ичинде бочолонуулары керектелет. Беларусь президенти Александр Лукашенко Россияга жумушчу сапары менен келди. Бул Лукашенконун президенттик шайлоодо жеңүүчү аталгандан кийинки чет өлкөгө жасаган алгачкы сапары болууда. Маалыматта Лукашенконун Россия президенти Владимир Путин менен жолугары, экөө көзмө-көз сүйлөшөөрү айтылат. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыкты ар кандай багытта өнүктүрүүнү, союздаш мамилелердин тематикасын талкуулап, эл аралык маселелерди жана региондогу кырдаалды карашат. Ошондой эле Беларустагы шайлоонун жыйынтыгынан кийин жаралган көйгөйгө биргелешип чара көрүү тууралуу кеп козголот. Эске салсак, буга чейин Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусиянын өлкө башчысы Владимир Путинден өз өлкөсүндөгү демонстрацияларды басууга көмөктөшүүсүн өтүнгөн. Белгилей кетсек, Беларуста жаңы шайлоо өткөрүлүп, азыркы президент Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган каршылык акциялары 1 айдан бери жүрүп жатат. Министрликтин эсебинде ага 22 миңдей адам катышып, 774 кармалды. Алардын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 500дөн көбү Минск шаарынын тургундары. Алдыда аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен 2020 чекиткечи сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таанышып алсаңыздар болот. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.